Кутман кеш ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар менен көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Түз эфирде кайрадан сиздер менен Айзада менен биргеликте жакшы бир эфирдин алкагында бүгүн маек курган турабыз. Албетте 5-күн жума маек болсун баарыңыздарга. Анан жума демекчи, биз бүгүн жума сайын жума күнү сиздерге жакшы презентацияларды кылганга даярбыз. Жума күнү жума сайын жумашев дебейсизби? Бардыгыңыздарга салам, ардактуу көрөрман, сиздерди сагынуу менен биз эфирге келип калдык. Алдыда 1 сааттык эфир. Демек сизди музыканын мыктысы, маектин кызыктуусу жана эң негизгиси сизди жапжаңы клиптердин презентациясы күтөт. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда дейли. Музыка телеканалында эксклюзив. Нарын Сүйүнбеков. Алато. Сөзү Бану Келдибек Тургунбаев. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Программасы ар бир кечти өзгөчө шанга бөлөнгөнгө даяр. Ал эми биз сиздерге сыр кылып каткан коногубузда студияда тааныштырууга даярбыз. Ооба, жогоруда өзүңүздөр арыңызды көргөндөй Нарынбек Сүйүнбеков студиябызда. Баарыбыздар көптөр сизди баягы романтикага жакын кадр сыртында Айзада дагы айтты. Мына ошондой тариздеги ырчы деп тааныса керек, бирок бүгүн ошол стереотипти жогонго дагы аракет кылат окшойбуз. Саламатсызбы Айтар? Кош келдиңиз. Алгач эле жаңы клип кут болсун деп бул кол чабууларды сизге арнаганга даярбыз. Берекелүү ырлардан болсун, көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапсын дейли. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул УТРК жамаатынын ишкерлери. Жалпы ушул кыргыз элибизге чоң салам жолдойм. Салам. Маанайыңыз? Маанай сон. Жакшы, бүгүнкү эфирге даярсызбы? Сиз аябай кыйнайбыз деп даярданганбыз. Болду, даярбыз. Ошого даяр болуңуз, маанайыңызды ачып, жакшылап. Физикалык да көнүгүүлөр бар, даярсыз, бардыгына. Аткара албасаңыз ушул жерде каласыз, ага да даярсыз. Даярмын. Болду. Криптин негизинде сүйлөшө берет окшойбуз алгачкы темабызды. Андан кийин анан өздүк темага дагы өткөнү турабыз. Жалпы клиптин башаты кайсыл жактан эмне болуп? Клиптин башаты бул Алато деген чыгарма. Саламат эжебиз аткарып жүргөн буга чейин. Андан кийин эч ким жаңыртып чыгарбаптыр да, байкасам. Анан ошол өзүбүзгө аябай жагып жүрүп, жаздырып. Эми бул клипти негизи жайында тартсак сонун болмок, бирок убакыт ушул күз мезгилине келип калыптыр. 2 күнгө созулушат. Бирин көлдөн тартып, бирин ушул Аларчанын жогору жагынан тартып келдик. Жакшы болмок дегенде ошол учурда клип тартуу ниет жок беле же кандай? Жок, ал учурда бул ырдоо ниетим жок болчу да. Кийинчерээк жактырып калдым. Негизи ыр тандоодо сиз өзүңүзгө жакканын карайсызбы же продюсер менен биргеликте тандайсыздарбы? Көбүнчө өзүм тандайм. Көбүнчө ушул продюсерим сунуштап калат. Жакса кеңешип ырдайбыз. Андай болгон беле учурда продюсер сунуштаган сизге жакпай, же болбосо сиз сунуштаган продюсерге жакпай? Андай боло эле келатат десең, Кандай чечим чыгат анда? Эми баягы көнүп ырдайбыз да, айла жок. Продюсер болот кандай. Ошону баягы өзүбүзгө кандай десек болот. Ыңгайлаштырып ырдаганга аракет кылабыз. Жакты жакпады дегенде кандай эмне мүчүлүштүктөр менен аныктайсыз? Жакты жакпады дегенде мен өзүмдүн стилимди билем да. Анан ошол кээ бир ырлар мага туура келбей калышы мүмкүн да. Ошол кулак көнбөй эле анан бирок бара-бара ырдай берсең көнүп кетет экен, анан ошентип өзүбүздүн стилибизге буруп алабыз. Демек чечилбеген суроо болбойт экен да, көйгөйдө жаралбайт экен да. Албетте. Сонун. Жалпы ырды жаздырдыңыздар, негизи канча убакыт кетти ырды жаздырганга? Ырдын аранжировкасын Мирлан Ниязов деген агабыз жазды. 1 жума кетти ошойт го дейм. Күчтүүлөргө жаздырыпсыздар. 1 жума кетти, анан сводка алып болот, бир 13 күн болуп калды ошойт.
Анан негизи эле сиз нарын дегенде эле баардыгыбызга эле жай романтикалык ырлардын аткаруучусу катары элестетебиз да. Бул сиздин жан дүйнөңүздүн көксөөсүбү же кандай? Мисалы үчүн Ала тоо чыгармасын алсак деле бул жай чыгарма. Көбүнчө ушундай чыгармалар мага туш кала берет окшойт да. Анан мен буйрук, тагдыр дегендей өзүмө деле жагат негизи. Бирок секинден эми буйрса шаңдуурларга көчөбүз. Бирок шаңдуурларды дагы жазып атам дедиңиз, ал тууралуу бир аз кечирээк сүйлөшөбүз. Клиптеги кадрларды сатып алдык деген сөздөрдү угалдык да, кадр сыртында да. Ошондой дрон менен тартылган видеолор бар экен. Башка клиптерден да көрүп калдык, анан сураштырып таап. Мен практикамда биринчи жолу болот. Мен дагы биринчи жолу угуп атам сонун экен да, эгерде кадрды тартып уара постон сатып алса болот экен да. Бул практика бар экен негизи, Бар окшойт да, бар экен да. Мында канча сом сатып алдыңыздар? Эми ал сыр эле болсун, эми ал ошол Мында сатылган адам болжол менен ортосунда. мындай эч кимге деле айтпайбыз. Ал киши да тура эмес ойлоп калат го дейм. Көрүп атабыз бизди. Көрүп аткан болуш керек. Келиңиз анда салам айтабыз. Салам алейкум. Кандайсыздар? Болду. Айлап кетишпи. Жалпы эми Ала тоо деген чыгармага мен ойлойм баягы клипке дагы сценарийди ойлонуп деле кажет жок болуш керек. Негизи бир баягы фон, ошол тоонун фонунда деп ойлонуңуздар да. Ошо көбүнчө эми аракет кылдык баягы Кыргызстандын кооз жерлерин тартышка, бирок ошо күз мезгили болуп бир аз каар да болуп калыптыр көп жак. Бирок кар болгондо эле мага бир чети жакты, жакшы көрүнүп. Колдон келишинче Эстетика болгондой. ошо аларча жакта тоо жакшы чыкты деп ойлойм. Мындай сюжет аралаштырсакпы деген ойлор болгон беле? Болгон негизи. Болсо кандай болот эле? Өзү негизи сценарий бар болчу, бирок жетишпегендей болуп барат, анан ушул форматка өтүп кеттик да. Башы эме деп башталмак да. Баатырлар менен баштамакпыз да. Бул Ала тоо деген чыгарма баягы ушундай кооз жерди биздин ата бабаларыбыз ушундай кыйынчылык менен өткөрүп берди деп тарталы дегенбиз. Тилекке каршы болбой калды да. Буюрса кийинки алдыңкы клиптерде жакшы бир сценарий өтө алат экенбиз. Эми жалпы мына бүгүн азыр жума күнүндө сиздин жакшы бир клипиңиздин алкагында, презентациясынын алкагында турабыз да. Кандай баягы заманбап тили менен айтканда фидбек күтүп жатасыз? Эмнени күтүп жатасыз бул клиптин артынан? Фидбек деген кандай? Элдин кабыл алуусун Кандай кандай? комментарий күтүп турасыз? Эми аны чыккандайын көрөбүз да. Мен биз деле эми баягы ырсалар жакшы болуп кетсин дейбиз да. Ооба. Эми антип алдын ала эч нерсе дей албайм. Бирок сиздин эң алгачкы көрөрманыңыз ким болду? Клип даяр болгон соң. Эң алгачкы эме монтажерден башка, Ооба. Монтажер деп койбойсуз. Продюсерден сырткары. Досум болду окшойт го дейм. Досуңузга. Дагы ошо досуңузга көргөзүп угузасызбы? Бир көр байкап көрчү. Анын баасычы кандай болду? Баасы жакшы эле болду го. 5-10. Эми баягы жана батырларды кошкобуз деп айтып атпаймынбы? Ошол дос бала сунуштаганда биз ушундай кошсок сонун болмок деп, анан алда ошону кошуп койсок сонун болмок экен деп. Бирок мындай деле жакшы деди да. Ооба, мындай деле боло берет деп. Дос бала деп калдыңыз, бул сиздин чыгармачылыгыңызда жандаш бир киши окшойт го. Ооба, менин чыгармачылыгыма мындай пайдасы тиген жакындарымдын бири, жакын дос балам. Ал дагы чыгармачылык инсан. Аранжировщикөбүз. Бала кезден бери доспуз. Чогуу жүрөсүздөр. Жакшы экен да, досуңуз эле жазып берет ырларды. Ооба, буюрса. Клиптин идеясын дагы, Айтып берет, аны кылбайбыз десең. Азыр кандай дейсиздер? Клипти көрүп келели, андан соң маекти улантабыз. Нарын мырза, келиңиз анда калың, элдин миллиондогон көрөрмандардын алдында жапжаңы клипти өзүңүз презентациялап өтүңүзчү. Бул клипти сиздер үчүн атайын эми бир аз болсо да мээнет кылып тарттык. Сиздерге жагат деген ишеничтемин. Сиздердин сыңыңыздарга коелу. Керемет. Асман көктө чалкыган, жериң сонун алатоо, ата журту акылман, элиң сонун алатоо, ар каргулжа жайнаган, төрүң сонун алатоо. Акку сүзүп калкыган, гөлүң сонун алатоо, гөлүң сонун алатоо.
сонун алатоо. Эркин кыргыз элине энчи болгон алатоо. Эгемендүү жерине кенчи болгон алатоо. Каркырадай жебесин созо жүрөт алатоо. Кайда жүрсөм элесин кошо жүрөт алатоо. Кошо жүрөт алатоо. Кошо жүрөт алатоо. Түркүн гүлү жайнаган түрүң сонун саймада. Гүлзарында түрдү куш күндүн тынбай сайраган. Карегимди токтуруп карай берем кайрадан. Кагылайын алатоо, караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам. Браво! Сонун кол чапсак арзыйт болуш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, алдыңыздарда сиздер Нарын Сүйүнтбековдон жакшы бир алатоо чыгармасынын презентациясын көрө алдыңыздар. Жогоруда мырзам өзү айткандай, өзүңүздөрдүн сыныңыздарга алыңыздар. Ал эми бизге кое турган болсо, мен кадр сыртында да айтып калдым, алыс жолго чыккандагы уга турчу бир сонун чыгармалардан болуптур деп. Каарлуу пейзажды. Чындыгында мыкты чыгарма болгон экен, биз ишенебиз, ар бир көрөрмандын жүрөгүнүн сөзсүз түрдө орун табат. Айзада, биз маекти улантканга чейин жаңыртып коебузбу, Ооба, бизде ардактуу көрөрман бүгүн дагы белектерибиз бар. Сизге деген шарты болсо эң жөнөкөй. Өзүңүздөр билсеңиздер, акыркы учурларда кыргыз киносу күндөн күнгө өнүгүп, көптөгөн кинотасмалар назарыңыздарга бурулууда. Андыктан бүгүн биздин колубузда дал ушундай чакыруу билети бар. Кайсы кинотасма десеңиздер, Абысын-ки деп аталган кинотасмага чакыруу билетин берүүгө даярбыз. Болгондо да ЦУМ кинотеатрына. Бизде 4 чакыруу баракчабыз, билеттерибиз бар. Мен ойлотом 2-2ден кылып ойнотобуз го деп. Алгачкы экөөбүз ойнотмого даярбыз. Мындай кылганда, Нарымбек, мүмкүн болсо 2 билетти сиздин чыгармачылыгыңызга тиешелүү суроо кылалы дагы, сизге тиешелүү. Экинчисин өзүбүз чеке кылсак. Болобу? Суроону сизден күтөлүк анда. Мен берейинби? Ооба. Кандай суроо мисалы? Өзүңүзгө тиешелүү. Эмне жейсиз, эмне түз жакшы көрөсүз? Сиз эмнени жакшы көрөсүз балким? Же болбосо сиздин кайманатыңыз дегендей. Досуңуздун аты. Досуңуздун аты. Эң алгачкы чыгармаңыз сиз ырдаган. Анда мени тааныгандар көрүп атса айтайын, анда эме Бирок аябай экинчи атым бар да. Экинчи атыңыз бар, мен билбейм. Документальный атым бар, анан үйдө туугандар атап жүргөн атым да бар да. 3 атыңыз болуп кетти ошондо. Жок, 2 ат. Ал атыңызды жалпы билеби? Жалпы туугандар, классташтар билиши мүмкүн, кээ бир жакындар билиши мүмкүн. Бул туугандарга тиешелүү оюн болуп калат экен да, жалпы элге тиешелүү кылалы, Жалпы эмне кандай болсун? Кандай түз жакшы көрөсүз? Эмне тамак, боюңуздун узундугу, билбейм, каалаган суроону айтыңыз. Каалаган сиз жөнүндө маалыматты. Анда ошол боюмдун узундугун көрөлү анда. Боюңуздун узундугу, Вариант берелиби? Ооба, Вариант берели. Келиңиз анда, А варианты кайсы болсун? Канча 4 вариант 4 вариант кылалы. А вариант 182, 82, 75, 75, 178, анан 185 деп коелу. Ошондо 85, 82, 75, анан 78. 78.
Ардактуу көрөрман, суроо болсо менимче эң жөнөкөй суроолордун бири болду окшойт. Коногубуз Нарын Суюнукбековдун боюнун узундугу канча? 1,85, 1,82, 1,75, 1,78. Ушул 4 варианттын кайсынысын туура деп эсептесеңиз, түз байланышка чыгасыз дагы, жоопту айтасыз, 2 кишилик чакыруу билетти аласыз дагы. Сын кет алышындагы мыкты кино тасмага биринчилерден болуп барып көрүп келсеңиз болот. Сонун, керемет. Алдыда дагы жетиштүү 2 билет бар. Андыктан эгер жетишпей калсаңыздар, камсырабаңыздар, дагы мүмкүнчүлүктөрүңүз болот. Азырынча дагы сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар утуп алганга. Эми тушоо кесүү аз эмес өткөрүп алдык клибиңизди. Жакшы бир кыргыз элине жаңырган хит чыгармалардын бири болсун деген ишеничтебиз. Эми мындай кылалы, клипти чыгарып алдыңыз. Буюрса жалпы элге, калың элге баарына жайылат деген ишеничтебиз. Эми мындан ары кандай пландарыңыз бар? Мындан ары ошол менин продюсерим атайын Алматыдан келди. Бул жакта жүргөнүнө 10 күндөй болуп калды. Ошол клиптердин үстүндө иштеп атабыз. Клипке керектүү нерселердин баарын даярдап. Ошол жакында эле экинчи клибибизди тартып келдик. Мурдагы күндө Оштон. Анан буюрса анын дагы бир бүтпөй турган жерлери бар, ошолорду бүтүрдүк. Алатоонун бүткөнүнө канча болду клиптин? Алатоонун бүткөнүнө 1 жума болуп калды. 1 жума болду. 1 жума бүтпөй жатып, бул бүтүп экинчи клипке дары өттүңүздөр, Кадыр сыртында Айзада экөөбүз уктук, 4 клиптен алдында иштеп атабыз депчи, бир учурда. Ошол тууралуу айтыңызчы. Жок, мындан сырткары 4 да, ошондо общий 5 болуп общий. Андан кийинкиси ошол Түштүк кызга деген автордук чыгармабыз, Восточный да. Эми Түштүк кызга болгондо, эми ошол Түштүк дегенде Ошто элестетебиз го, ошон үчүн Оштон тартып келдик. Бийлей турчу чыгарма болот Ооба, экен да. буюрса. Көп айтып атат анан. Эмне деп айтып атышат? Эми жакшы чыгыптыр шаңдуу депчи. Жарашат да экен деп атат, эми ошол буюрса. Силерге да жагат. Нарынбектин бийлеген ырын Мен да көргүм келет. Азыр суранасам же кое турсайбы? Жөн эле кое аласыз. Презентациядан эле. Ошентип эле. Анан 3-чү чыгармабыз Перизат деп аталат. Бул ошол Казакстанда көп ырдалып жүргөн чыгармалардын бири. Казакстанга кеңири тараптыр бул чыгармачы. Анан ошону кыргызча которуп, аны дагы буюрса клип менен алып келебиз. Андан кийинки ошол дагы казак чыгарма. Кел жүрөк деп аталат. 4 клип дегенде 4өөнүн үстүнөн параллелдүү түрдө иштеп атасыздар ошо. Бир учурда. Бир учурда. Вау, бул эмнеден улам мындай? Же план койдуңуздарбы? 2024 жыл бүткүчөктү менде 5 чыгарма чыгып калыш керек деп. Ошентип план койдук буюрса. Бир айдын ичинде. Мага койсо жүрө бербекпиз. Анан ошол продюсерим келип иштей коелу деп. Кол чабышыбыз керек окшойт. Продюсер эске салсак, ушул студиянын ичинде, демек сиздерге дем күч дейли. Кудай буюрса, 31 декабрга чейин бардык клиптериңиздерди тартымга жетише алыңыздар. Азыр анда бийлеткенде сурантырбасаңыз, анда жок дегенде ырдаганды сурантайын. Ошентеличи. Келиңиз. Кайсы чыгарма жаңырсын? Мен көбүнчө Комус менен Элмирбек Иманалиев агабыздын ырдап жүрөм да. Өзүмө жаккан ушу Булбулум деген чыгарманы аткарып берейин. Келиңиз. Ар кечтен ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты, болжоп сайрап, ал шактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген ой, бүлүл таңдан. Ой, булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктум неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Жаншайсың жаш булбул токтобогон,
жашоодо жан барбы боздобогон жашаймын көп эстеп ал күндөрдү жаштыгым жаштыкаңы окшобогон сайрашың өткөндүң эске салып санар каймал күндөр чектеп алып булуккан булбулдай сени жоктоп буйруксуз сүйүмдү чектеп алып булбулум-ай булуккан кургурум-ай бул кечте үнүң баспай булуктуң неге мынчай булбулум-ай булуккан кургурум-ай деген экен да. Баракелла. Жан дүйнөнүн көксөсүн толтурган Бир аз окшош болсо кечирим сурайбыз. Ооруп бир аз жаңы эле. Жок, сонун окшошту. Профессионалдуу эмес угармандарга сонун эле окшоштулар. Мени кызыктырган нерсе бул ырдын багыты барбы деген суроо жаңырып атат да. Багыты? Багыты кимге арналган чыгарма? Дарегине жетеби, жетпейби? Багыты деле жок. Издеп жүрөбү? Элмирбек агабыздын чыгармасы деп сүйүп ооп. Жок, сиздин багытыңызды да. Азыр сиз ойлонуп туруңуз, канча кимисин айтсам деп. Бизде көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, түз байланыштасызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман кеч. Атыңызды айтасызбы? Атым Мираида, Бишкектен чалып атам. Таанышканыбызга кубанычтабыз. 1.82 го деп ойлоп атам. 1.82 деп ойлоп атасыз, оюңузду кабыл алдык. Мираида, сизге чоң рахмат. Мен сиздин атыңызды жазып коеюн. Азыр мындай кылалы, бир нече жоопту алалы. Андан 3 жооптон кийин сиз туура жообун айтасыз, Болду. Жарайт, дагы да болсо биз жоопторду кабыл алганга даярбыз. Түз байланышка чыга бериңиз. 2 кишилик чакыруу билетин алысын кикина тасмасын ыйгарууга даярбыз. Келиңиз, эми сиздин багытыңызга келгенбиз. Эми багыт болгондо Эми жүрөгүңүздүн багыты дейм. Жүрөктүн багытыбы? Ыр кимге арналып атат Аябай дегендей. берилип ырдадыңыз да. Ооба. Суу сап турасызбы, же билип Балким атасызбы, жетпей же жетпей атабы? Эми ыр чалгондон кийин ырды жеткирип бериш керек да элгечи. Эми жалпы элге эле ырдадым анан. Бирөө атайын бирөө үчүн деле ырдаган жокмун. Негизи атайын ырдай турчу адам барбы? Бар болсо керек эми азыр. Күмөн ойдо жүрөсүз да окшойсуз да. Болуп калат. Жооп бергиси келбей жаткан окшойт го, мындайча айтканда, мейли. Азыр көрүп атса кичине капа болуп калат го дейм. Бар окшойт го деп койду деп. Эгер багыты жок болуп ушундай ырдап аткан болсоңуз, анда багыт болгондон кийин кандай болот? Көрөбүз анда. Азыр көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, десек алыстап кетти буга. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атыңыз? Атым Элнура. Элнура, сиздин жооп? 1.82 тоже. Сиз де 1.82 дейсиз, жарайт, жообуңуз кабыл алынды. Бир нече мүнөттөрдөн соң биз жыйынтыкты чыгарабыз, Буюрса. Дагы да болсо биз сиздин жоопту күтүп атабыз, ардактуу көрөрман. Нарын мырзанын бою канча экенин билсеңиз, дароо байланышка чыксаңыз болот. Көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Десек, алыстап Алыстап окшойт. Варианттарды да бир жаңыртып коебуз. Ооба, эске салсам 1.85, 1.82, 1.75, 1.78. Ушундай 4 вариант бар. Кайсынысы туура деп ойлойсуз? Байланышка чыгасыз, айтасыз, белектерге ээ болосуз. Сонун. Эми мындай кылалычы. Кечсиздер. Кутман кеч. Байланышта телефон бар экен. Саламатсыздарбы? Атыңыз? Асема Нарынжандан чалып. Асема Нарындан байланышка чыккан экен. Атыңыз дейин өттүрүм. Жообуңуз? 1.85. 1.85. Кабыл алдык. Чоң рахмат айтабыз. Келиңиз эми Нарын мырза. Арасында туура жооп барбы? Барбы? Ошо аябай узартып берип атышат окшойт мен. Туура жооп жок, Азырынча. Ошондой деп ойлоп аттым элем да. Макул, азыр дагы да болсо туура жоопту издейбиз. Биз дагы да көрөрманыбызды каалаганга бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Кутман кеч. Атыңыз? Сагынбек. Кубанычтабыз. Сиздин жообуңуз? 1.78 го дейм. 78? 1.78. Атыңыз ким?
Сағынбек. Сағынбек мырза. Каяктан чалып атасыз? Шаардан, Борбордон. Борбор калабыз, Бишкектен. Туура Нарын мырза. жооп бул эмес пе 78? Айта берейинби? Да бир вариант алалы. Угалы, э? Ооба, бир Да бир угалы. Макул. 75 жана 78 эки вариантыбыз калды эми. Кыскартып Кыскартып салдык салдык, эми 82. Саламатсызбы? 175. Атыңыз ким? Атыңызды айтып коюңуз. Атым Бактыгүл, Бишкектен. Бактыгүл айым, чоң рахмат, Бактыгүл айым. Келиңиз, эми бизде жооптор бар. 182, 185, 178 жана 175. Кимиси? Ошол Сагынбек мырза туура таптап ошойт го. Сагынбек мырза, коучалар. Сагынбек мырза, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сын кинотасмасына 2 кишилик чакыруу билети сиздики. Цум кинотеатрына барасыз да комфорттуу залда көрсөңүз болот. Жакыныңызды ээрчитип алып ал эми. Сөзсүз түрдө биринчи күнүгү биздин кеңседен алып кетсеңиз болот. Сонун, эми дароо экинчи вариантты дагы суроону жаңыртып коелу, экинчи билетти. Ал эми экинчи жеңүүчүбүздү аныкташ үчүн кино туурасында суроо бергизип келет. Дал ушул Сын кинотасмасындагы роль жараткан Бекзада Жолборстун кинодогу аты, фамилиясы ким? Билсеңиз, түз байланышка чыгыңыз. Сонун, керемет. Эми Айзада, Блиц даярдаганбыз да. Ооба. Ошону бир жот көрүп берип койсоңуз, мен байкап туруп, Сиз байкап эле турасыз. байкап туруп, мен керектүү жеринен токтолоюн. Макул, керек эмес, мен айта берейин. Келиңиз анда. Бат-баттан жооп бересиз. Кыска суроо, э? Ооба. Ырчы болгонуңуз келгенин канча жашта түшүнгөнсүз? 2-класста. Сиздин тандооңузду ата-энеңиз дароо эле колдоду беле? Ооба, Эмнеден коркосуз? Негизи эле фобияңыз барбы? бар. Эмнеден коркосуз? Көп негизи. Алардын арасында досуңуз барбы? Жок, жок. Шоу чөйрөгү аралашууга эмне түрткү берген? Өзүм эле го. Жакшы ырдоо үчүн канча машыгуу керек деп ойлойсуз? Көп эле. Сүйлөшкөн кызыңыздын атын айта кетиңиз. Аты жок. Аты жокпу же өзү жокпу? Өзү жок. Өзү жок. Кыялыңыз? Кыялым ырчы Чоң. болуш го. Чоң кыялыңыз? Чоң эстрадарчы болуш. Аха. Бир күнүңүздү эмне жок элестете албайсыз? Бир күнүмдө уйку жок. Эмне кылууну жактырбайсыз? Девушкаңыз барбы деп сураганымда жактырбайсыз, Тамак кылган жактырбайм. Тамак кылганды. Тамак кылганды. Музыканын кайсы жанрын тынбай уга бересиз, чарчабай? Рок. Сизди ар дайым шыктандырып турган нерсе бул? Чыгармачылык. Чоң рахмат. Сонун, Нарынбек мырзанын жүрөгү бош экенин билдик. Тамак жакшы көргөн кыздар, байкаштырып берсеңиздер болот. Аңча бизде телефон чалуу бар экен. Алло, Алло, саламатсызбы? саламатсызбы? Иштериңиздерге ийгилик каалаймын. Рахмат. Сурооңузга Айзада Илбиров болуш керек. Аха, атыңызды айтып коюңуз. Атым Аида. Аида, айым сизге чоң рахмат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин биз жыйынтыкта чыгарууга даярбыз. Суроону дагы бир жаңыртып коелу. Сын кинотасмасында Бекзада Жолборстун аты жана фамилиясы кандай? Кинодогу. Ооба, кинода. Сонун. Аңгыча биз оюнга багыт алсак кандай болот? Даярсызбы? Даярмын. Маанайыңыз жоктогудай да негизи. Сиз буга чейин айттыңыз, рок оюнга чейин сурап алайынчы, рок угам депчи. Эми рок болгондо чет мамлекеттин рокторун эмес, өзүбүздө баягы Руслан Асанкан дегендей. Ошолордун чыгармалары жагып жүрөт да. Демек ошол таризде ырдайсыз деген ишенич барбы? Ал таризге жок, биздин үн түшпөй калат го дейм. Жөн эле угуучу катарында. Угуучу катары. Мен үчүн жаңылык болду да, мындай жай ырларды ырдаса анан рок угат экен депчи. Сиз жогоруда айтып калдыңыз, шаңдуу чыгарма буюрса жаралган турат депчи, негизи анан дагы бир башка стилде ырдап калышыңыз мүмкүнбү? Башка стилде ошол 5-чыгармабыз Кара Калпактын стилинде болот да. Эми Кара Калпак болгондо. Темп кандай? Темп деген өтө жай эмес, өтө орточо эмес. Тез дагы эмес, ошол. Билесе болобу? Иә. Билесе болбойт. Эң негизгиси. Билесе болбой калат ага. Сонун. Эми азыр бир аздан кийин улантабыз. Бир оюн ойноп, бир жүрөктөрдү калчап маанайды көтөрүп алсак жакшы болчу да экен. Оюн жеп жөнөкөй. Болгону башында сүйлөшүп алсаңыз керек болот. Үчөөбүз тең ойнойбуз, оюнда катышабыз. Анан экранда
сүрөттөр чыгат. Мына ошол сүрөттөгү сөздөр катышкан ырларды айтышыбыз керек болот. Түшүнүктүү болду, мисалы. Сөздөр, Ооба, бак чыкса ошол бак аралашкан кайсыл ырлар бар. Анан Бак аралашкан. Анан болгону мындай. Мен ручканы алайын дагы жазып турам. Үчөөбүз теңбиз. Демек, алдыңкы экөө ырдап калган киши жеңүүчү атылат, калган аягында ыр таппай калганы бирөө минус болуп кете берет, Түшүнүктүү болду. Оюндан чыгып кете берет. Ооба, оюн бүткөндөн кийин аныктайбыз. Ким азыраак ыр тап калган болсо аягында, ошол утулган. Мен анда дароо чыгып кетерсиң болбойбу эмне? Жок, мен сага ишенип атам. Мен Нарынбек утулат деп азыр экөөбүз аракет кылалы. Болду анда. Мурчуларды биз да сыймыктаналы да, операция. Анан утулган кишиге биздин буйртма кылышыбыз жайыбыз бар. Ошону оюндан кийин аныктайбызбы же азыр аныктап алалыбы? Кандай эме приказ ба? Ооба, буга чейин Кайрат байке келген, Кайрат Бирмбердиев. Анан ал жеңилип калып, үйүнө оозуна жети курут салып алып, ырдап видеого тартып бизге жибермей болду. Ал биз соц тармактардан бөлүшмөй болду. Даярдым. Даярла эле. Мындай кылсак кандай болот? Азыр гана ой келип кетти. Эгерде Нарын мырза кокусу утулуп кала турган болсо, рок стилинде ырдап көрбөйбү. Рок стилинде ырдап, видео киргизип, Видео соц киргизип тармактардан бизде бөлүшөбүз. белгилейбиз. Аракет кылайын, ооба. Түшүнүктүү болду, сонун. Айзадагачы? Айзада жеңилип калса. Мен Сиз айтыңыздар мыкты. Кыздарга тим эле койсочу дегендер болобу, Жок, болбойбу? болбойт андай. Макул, анда сиздер айтыңыздар. Шарт эле даярдап көрбөптүрмүн, бирок Негизи эле Айзаданы ырдатып көрбөйлүбү? мейли ошентип эле буюрса. Эч эле уккан эмесмин да, Айзаданы ырдаганынчы. Эми сизгечи сизге. Мага Сиз аябай айтыңыздар. даярданып келиптирсиз да. Ооба. Жана сүрөттүн баарын сиз даярдагансыз да, Жок. Сүрөттүн баарын мен даярдагам. Мен бул гана катышкам. Айта калыңыздар мага. Сизге бул эже Же мен өзүм айта Эже берейин. дебеңиз мени. чоңуңуз эметип берсин. Шарт Мен коюп берсин. карындашмын же. Мен өзүм айта берейинби же? Айта бериңиз. Э? Анда өзүңүз даярдап келсеңиз Ооба, керек. мен үйдөн бир чака суу куйдум. Ушундай суук күндө. Мустак. Ооба. Түшүнүктүү болду? Макул. Жарайбы же өзүңүздөр айтасыздарбы? Сиз аябай даярдык жакшы экен, өзүңүзгө ишенип. Жок, эми сиздер айтпаган себептен айтып атканым деген. Нарын мырза анда экөөбүз уталы, э? Башка вариант болсо. Түшүп кеттим. Сонун. Анда баштайбыз. Даяр болсок, экранга сүрөттөрдү четинен чыгарып бере беребиз. Сүйүү балы. Мен кеттим. Экөөңүздөр бирөөңүздөр айтыңыздар. Балык аралашкан. Таттуу Балдай деген сөздү. ширин сөздөрүң эхчемиля. Я бале, Нарынбек мырза утулду. Биринчи раундда. Кийинки сүрөткө өтөбүз. Жер. Жер Ойтулган жер нурданат. жерде эле. Жер, планета, Планета деген кайсы бар жылдыздар эле? бар экен. Континент бар экен. Суу. Мен жер, а сен Юпитер. Я бале, сонун. Айзада. Мына мен утулдум. Утулуп баштадың сен. Кийинкиге өтөбүз. Алма, алма, кызыл алма. Алма кайык дегенде алма кайык Нарын мырза Түзүп утулуп көргөн калды. эмеспи оюндан? Я. Сиз түзүп көргөн эмессизби? Жок, мен катышкан Сразу жокмун. таба берип атасыз да. Жок. Так, кийинкиге өтөбүз. Алато. Чапкан атка жеткирбей баратабыз. Ошондо үчөөбүз экөө эле айтса утуп кеткен да. Ооба. Мен сиздерди утуп атпайм, ооба. Сиз күтпөңүз. Күтпөңүз, Ким биринчи бизде. айтты, ошол утуп кетти. Кийинки сүрөткө өтөбүз. Жерме качтуу селкилерге сунуу урматым деген бар го. Кыргыздын кызы ай. Барбы ушундай? Маликаныр бар ушундай. Ладно. Мен утулдум. Кийинкиге өтөбүз. Ош Бишкек жолунда айдаган көрсө. Азыр жол эмне бар эле жол? Сен менен таштак жолдо. Я бали. Керебет. Сонун. Кийинки сүрөткө өткөрүп бериңиздер. Көздөрүң кара. Сонун, браво. Нарынбекти эптеп уттуралы да, биринчи. Кийинкиге. Үйлөнүп тойгандай сону. Билбейм деп атып атат Айзада. Жар болгула тенени сыйлаган. Браво. Мен кеттим. Кийинкиге. Мугалиме жекеме экөөбүз бирдей таптык жагыбыз бешти. Мен тулдум Сиз утуп ошондо. калыңыз. Бүттүбү ошондо, Эсептеңиз эми. Нарынбек экөөбүз бирдей болуп калдык. Жакшы буюрса.
Жакшы. Эми жеңүүчүн аныкташыбыз керек болот. Дагы бир таймаш кылабызбы ошондо? Дагы бир таймаш кылалы. Сен бир сөз айта кал. Ага. Анан ошол сөзгө ким биринчи тапса таап кетти, утулган киши утулду кылалы. Макул. Азыр шашпай тур, мен ожимание кылып алайынчы дегенсиң. Бир чакасы уюңум келбей атат. Макул, Айзада. Айзада зада о дегендер бар. Чабыңыз бешти суу куйунат. Ошондор барбы? Ооба, Бекборович агалыбыз. Бек Борбиев 1995 жылдары ушул чыгарма хит болуп аткан журнал. Нарымбек кетет азыр эфирденчи. Биз экөөбүз калабыз. Түшүнүктүү. Болгон суу куйунуп аткан. Өзүм баштаган жерде өзүм утулуп калдым. Мен суу куйунмай болдум ошондо. Буюрса. Все, болду, рахмат. Эми конокту Ооба. жүрсөк. Суу муздак болсо жакшы болот да. Мен муздак деп туруп айта берем да видеодо. Текшерип билип болбойт да. Буюрса аны киргизебиз. Азыр болсо анда ырыс сураналы сизден. Комуз менен, Ооба. Жакшы эле айткансың го. Ырдабайм дедиң го сен. Ооба, ырдабайм деген эмесми? Ырдайсың да, Ооба. Чыгыра берсең караоке. комузду өз алдымча үйрөнгөм да. Анан башкача да чертип коем да. Анан көп эмете берет. Комуздун өзүнүн угунда чертпейсиңби депчи. Туура эмес чертип Эми гитара окшот да чертип коем да. Ошон үчүн ошол эмеде чертип ырдап берейин энди. ооба, сонун болот. Кайсы чыгарма жаңырсың? Ак сүйүү деген Сыймык Бешекеев агалыбыздын бар. Ошону Келиңиз. аткарып берейин. Адашып сени көбүз эми өчкөндөй махабаттын деми байкалбай урап баратабы тургузган ак сүйүүнүн чеби түшүнбөйм мен да билбейм деги билбеймин анын не себеби биз менен иши жоктой азыр жай согот салкын күз илеби а балким кайра табышарбыз кол кармап бирге жанашарбыз түшүнбөй сезимдерди тунуп таптакыр мүмкүн адашарбыз а балким дүйнө бир кезербиз махабат деңизин кечербиз түшүнүп турмушта өйдөлдыйга жүрөктөрдөн туюп сезербиз ак сүйүү менден алыстаба адашып жолдон чалыштаба аябай бакытты берсемне жараткан ченеп карыштаба мезгил сен алгарыштаба күч бергин сезим багынтышка табигат койнуңа жылытчы махабат үшүп турат сукта а балким кайра табышарбыз кол кармап бирге жанашарбыз түшүнбөй сезимдерди тунуп таптакыр мүмкүн адашарбыз а балким дүйнө бир кезербиз махабат деңизин кечербиз түшүнүп турмушта өйдөлдыйга жүрөктөрдөн туюп сезербиз дептир да. Нарымбек бир башкача эле бала экен, жаңылык эле болуп атат. Ачылыш болду бүгүн. Керемет. Эң мыкты чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Азыр болсо мен көрөрмандарга эске салып кетким келип атат. Табысың кинотасмасына чакыруу билетин эгерде сиз жеңишке ээ болом десеңиз түз байланышка чыксаңыз болот. Бекзада Жолборус тасмада кандай ысым менен чыккан? Биз сиздин жоопту күтөбүз. Түз байланышка чыксаңыз болот. Жеңүүчүлөргө кинотеатрга чакыруу баракчабыз бар. Дал ошол Абысын кинотасмасына. Анын үчүн чамдаңыздар. Жеңүүчүлөрдү аныктаганга даярбыз. Эми баягы актуалдуу тема гитара кылып ойногон жөнүндө айтып өтүңүз. Просто биз баягы профессионалдарды болуп черте албайбыз да. Өз алыбызча ушул аккордду үйрөнүп алганбыз. Өзүбүз ыңгайлаштырып каалаган ырыбызды ушул аккорд менен ырдап кете берем. Аны изим чертсе болбойбу? Жок, боло берет негизи.
эми ар кандай болуп калат экен да. Ырга жарашачы. Жок, эми чертсе болбойт, нугунда чертиш керек деп нугунда комментарийлер болду беле? Ошо көбү жакындар айтып койгон да. Комузга Шынтта чертсе болобу, деген ушундай сыяктуу. сыяктуу болчу. Аларга эмне деп жооп бересиз? Эми колдон келген ушул экен меники. Негизи хейтерлерге сиздин жообуңуз кандай? Деги эле эмне жөнүндө сизге жазышат? Көбүнчө. Эмне деп жазышат? Мурун эми жаңы ырдап баштаганда мен көп баягы тезаларды жай кылып ырдачымын да. Ошол боюнча бир аз терс комментарийлер келчи. Эмне баарын Жаңы ырды бузупсуң деген сыяктуу болчу. Аха. Андан өткөндө эле эме кыла элем жок. Эң жакшы комментарийчи? Эң жакшы комментарий ырыңызды күндө 10-15 жолу угам дегендер мага жагат да. Кайсы ырыңызды? Ошо YouTube каналда. Кайсынысын айтышат көбүнчө? Көбүнчө ошол Сүйүн Мерес мырза менен мен үчүн өмүр сүрчү деген чыгарманы угушат экен. Керемет, сонун. Негизи комузду скрипка кылып да көрдүңүзбү? Анда комуз чапкандар мени эметип койсо керек. Анда револьвер. Анда өтө эле болуп кетет. Сонун. Эми жалпы телекөрүүчүлөргө сиздин чыгармаңыз менен жаңы таанышып аткандар балким бизди көрүп жаткан чыгар. Алгачкы баскан кадамдарыңыз тууралуу, ага болгон себепкерлер тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Ошо алгач 2019-дан баштасам керек. Эми толук киришкен эмесмин, мындай кавер ырдап чыгарып жүрчүмүн. Анан ошол 2022-жылдары Элмирбек Иманалиев агабыздын Ару затымын кавер кылып жүктөп койгонбуз, ошол жактан бир аз болуп кетип. Эми андан кийин да иштеген жокпуз. Анан ошол биздин продюсерим азыркы келип сунуштап иштейли деп контракт түзүп баштаганбыз. Контракт канча убакытка түзүлдү? Контракт өзү 5 жылга түзүлгөн. Аха. Буюрса 1,5 жыл убакыт өтүп. Контракт дегенде эмнени түшүнсөк болот? Контракт дегенде эми ошол продюсер менен иштешип, ошо кандай десем эми. Ал сизди толук каржылайбы? Ооба, толук каржылайт. Толук каржылайт. Сиз тараптан эмне болушу керек? Мен тараптан ырдашым керек. Болгону. Ооба, Айткан жерге барып дегендей айткан. Анан азыр ошол коюлган талаптар толук кандуу аткарылып атабы? Толук кандуу эле аткарылып атат го буюрса. Ооба, буюрса. Эми продюсерим эме да, казак болгондуктан кыргыз кызын алган да. Анан ошон үчүн жезде деп башында айтып көнүп алып турмун. Кийин аке дей албай эле кыйналып ошомойдон жезде болуп кетип, баягы продюсер менен ырчы катары деле эмеспиз негизи. Эркелебейсизби анан жезде? Жок, эркелебейбиз деле негизи. Бирок баягындай продюсерлер, кээ бир продюсерлер болуп, баягы мындай шарт талап койбойт да. Аха. Эркин, Кудайга шүгүр. Туугандардай эле мамиле жасайт экенсиздер. Эркин болгон сайын сиз дагы мындай иштебей коюп деген. Жок. Андай жок. Жок, андай жок. Контракт боюнча эмнелерди кылганга болбойт сизге? Мага? Мындай үйлөнгөнгө болбойт деген сыяктуу да. Андай жок. Үйлөнө бересизби? Өзү деле айтып атат, эми жыл үйлөнтөм деп көрөбүз да. Контракт боюнча? Жок, өзүнүн айтуусу боюнча да мен. Сонун экен да. Ооба, буйрусун. Контракт боюнча үйлөнткөнгө да жардам берсе. Негизи эмнеден башталды эле контракт түзүү? Эмнеден башталганда ошол Ару затым деген чыгарманы угуптур. Өзү келип сизге сунуш кылып келип иштешели дегенден ошол жерден сразу эле. Анан эртеси эле мен чет мамлекетте эле чыккан эмесмин да. Ошо анан эртеси эле Алматыга кеткенбиз. Ошол жактан барып Ару затымды жаңы версиясын жаздырып клип тартканбыз да. Азыр Казакстанда дагы өзүңүздүн аудиторияңызды топтосоңуз керек. Ооба, бир аз бар. Тойлорго чакырып калышат. Көбүнчө ошол барып жүргөн тааныштардын тойлоруна барып кызмат кылып коебуз. Сонун, керемет. Эми 4 клиптин үстүндө иштеп атасыз. Эми бул 4 клипти дароо бир баштагандын алдында да бир сүйлөшүүлөр болду да. Эмне үчүн 4 клипти дароо баштадыңыз? Мен практикамда биринчи жолу угуп атам да ушундай нерсеничи. Эки клип эмес, бир клипти баштай албай жүргөндөр толтура да. Анткени буга чейин бир клип тартып, анан бир айдан кийин кайра бир клип тартып, эми элдин арасында баягы дайым чыгып турбасаң жоголуп кетет экенсиң да. Ошон үчүн баягы аралыктарын алыс кылбай эле бат-баттан бир аз. Ортодон сиз айтып калдыңыз, 1,5 жылда иштебей калдык деп. Жок. 1 ай, 2 айдай болупчу. Жок, сиз буга чейин айттыңыз. 1,5 жыл болду иштегенибизге. Ага чейин иштебей жүргөнсүз. Өзүңүз. Ага чейин өзүм алдымча иштеп. 1,5 жыл алкагында тынбай эле иштеп келе жатасыз. Ооба, буюрса. Канча чыгарма жаздырганга, клип тартканга жетиштиңиз? Андан бери 10 чыгарма жаздырдык окшойт. Азыркы 4 клиптин ыры бар ошонун ичинде, 10 ичинде. Жок, ал андан сырткары.
Анын ичине ошо 8 клип тартылышат го дейм. Жакшы эле иштеп келатырсыз анда. Буюрса. Мен сурайын дегеним 19-жылдары баягы алгачкы каверлерди тартып жүрдүм деп атпайсызбы? Ошондо сиз баягы ошол чыгармачылык жөнүгө алгачкы кадамдарыңызды таштап аттыңызбы же өзүңүз үчүн эле жөн эле киргизип коюп? Жок, мен өзүмдү тартчы дагы эмесмин. Сүрөт коюп эле чыгарып жүрчүмүн да. Анан ошол арызатын чыгып кеткенден кийин муну ким ырдайт деп да мен дагы жүзүм бир аз таанылбай калды да. Ошонун артынан эгерде жүзүмдү тартып иштеп койсом, бирким Жакшы болуп жакшы көрсөтүш болмок деле. Ооба, өкүнөм. Эми уялчактыгыман болчу ал кезде. Азыр уялбайсыз. Азыр Кудайга шүгүр. Аз бет жок болуп калды. Антип десең ачка калат экенсиң. Анын үстүнө иштедиңиз, уялбаган. Ооба. Эмне кылыш керек экен адам уялбаш үчүн? Адам уялбаш үчүн адамдар менен көп сүйлөшүш керек экен. Эми мурда Корккон нерсеңди кылыш керек экенби? өзүңдү жеңбесең жүрө берет экенсиң ошол эле. Мурда аябай тартынчаак болчук да. Анан ошол бир дос бала менен эле ошо көчөдө ар кимге тийишип коюп, эми баягы сүйлөп өтүп кетип атса тийишип коелу, ошентип атып көнө болдук. Сизди бирок бирөөгө тийишип атканын элестете Жок, албайм. тийишкенде аябай деле тийишпейм, мынтип көчөдөн бирөө өтүп баратса саламатсызбы, кандайсыз деп алып, эми тааныбайт деле да мени. Өзүмдү көндүрүп аттым да секин. Практика кылып аткан экенсиз да. Бирөө магазинде бир нерсе алып атса, эмне алып атасыз же деп элечи. Ал эми тиешеси деле жок да мага, бирок араң көндүрүп. Бирок ошол аркылуу барьерди жеңгенге аракет кылган экенсиз. Анан айтыңыз. Жок, айтыңыз. Мага аябай кызыктуу болот го. Мен баягы суроо келген нерсе, мисалы атайын чыгып барып ошону өзүңүз баштадыңызбы? Ошо дос балам, жок, дос баламдын, эми жакын дос баламды айтып атпайм. Ал ошондой болчу да. Бирөөлөргө сүйлөй бере элечи. Мен да көрөйүн деп эле. Бирок аз айтпай калдым. Жок, мага кызык болот. Бирок негизи дүйнөлүк теорияда деле ушул нерсе бар. Уялын жеңиш үчүн көчөгө чыгып элдер менен. Жок, ага эмес. Мен баягы мисалы Нарымбек жатты да. Кой эшикке чыгайын деди. Же кандай болду? Ошо кызык болот. Эмес, магазинде эжемди алып аткан билейин деп. Сору керемет. Негизи баягы бир персонаж деп коет го. Өзгөчөлүк жараткан бир персонажда экенсиз да сиз. Анан ушундай бир образыңызды жаратарда же болбосо эми көпчүлүк ырчылардын образы баягы ырдалган ырларына жараша убакыттын өтүшү менен калыптанат да. Анан сиз ушуну алдын ала ойлоносузбу? Мисалы сиздин ой жүгүртүңүз башкача экен да, ошон үчүн сурап атпаймынбы? Мен образды ойлондумбу. Мисалы эл мени кандай кабыл алат же кандай кылышым керек же. Мен ошол башында эле ошол кайгылуу менен башталдым да өзүмчү. Ошондон баштап эле эл ошондой кабыл алып алды да. Мындай билбейм, жаратылыш ушундай да. Мындай жакшынакай жүрсөм деле эмне капа болуп, грустный болуп атасың эле деп берет. Сизди көргөн бар эле. Мен мындай эми өзүмдү башкарып жүрө албайм, жылмайып атайын жаза алмай жүрө албайм да. Как обычно эле жүрсөм, эмне малайым жокпу деп эле ушинте берет да. Жүргөнүм ушундай да, бирок мындай тамашалашка келгенде эч кимге бербейм да. Бербей көрүңүзчү аз тамашалага. Жок, ал мени катты тийип калат. Же бербейм дегенде кандай? Тамашалашкан жактан номер бере элебиз го. Кан ичкен жактан дегендейчи. А так мындай сырткы келбетибиз ошондой жоош адамдардай көрүнөт. Сарказмга жакын экенсизден да. Анан Сизди ошол тамашалаш үчүн досторуңуз менен чогуу чакырыш керек болчу экен да, бияка. Ооба, анда бери кайнап беребиз го дейм. Анда биз кетип эле калабыз го. өзүңөр эфирде өткөрөр эле деп. Анан образ жөнүндө сөз болуп калды. Анан сырткы келбетиңизди да айтып калдыңыз, элдер ушундай ойлошот деп. Анан мүмкүнбү сиздин стилиңизди таптакыр башкача нарынды көрүп калышыбыз? Рок мисалы. Жок. Мындай скромный. Чач жасалга өзгөрүп дегенде, кийинүү стилиңиз өзгөрүп. Кийинүү стили деле жок. Мисалы образдан чыгуу аябаганда кыйын да. Азыр мен мисалы сизди элестете албай атам да, баягы романтикалык ырларды ырып жүрүп аны чыгыш жанрындагы ырларды ырдап кетчү. Аны өзүм деле элестете албайт болушум керек. Мен өзүм эме түстөргө жакынмын да, скромный түстөргөчү. Жандай розовый, кызыл, жашылдарга жок. Бирок ошондо кийбейсизби ошондой? Келечекте кийсек керек. Жарашса, жарашып калса. Эми кандай болсун билбейм, бирок баягы ушундай бир жай тариздеги романтикалуу чыгармаларды мен ойлойт элем, токтотпоңуз депчи. Кандай учурда эми алмашпасаңыз делечи. Ушундай жанрда чыгара бериңиз. Анткени азыркы заманда, азыркы тапта, мезгилде деп айтайынчы, ушундай ырларга муктажбыз да бизчи. Деп ойлойм. Негизи менин оюмча жандай бат элге чыгып кетип атат го. Ошолордун өмүрү аз болот да, менин оюмча да. Жанагындай лирикалуу ырлар алар жашай берет да негизи. Дава классик болуп кетет. Сөзүңүзгө кошулабыз. Анда эмесе сизге эркин микрофон сунаалы, жан дүйнөдөгү болгон жакшы сөздөрүңүздү арнасаңыз болот. Биринчиден сиздин жамаатыңыздарга чоң рахмат.
Экинчиден ушул биздеги таланттарды колдоп келаткан жалпы кыргыз элибизге чоң ыраазычылык билдирем. Анткени биз ырчылар эл менен гана ырчы боло алабыз. Андыктан сиздер колдоп турсаңыздар, биз буюрса дагы да болсо алдыга жылы беребиз. Сиздердин колдооңуздар менен албетте дагы да жакшы чыгармаларды тартуулаганга аракет кылабыз. Чоң рахмат айталы сизге, өзгөчө эфир үчүн. Бүгүн Нарын мырзанын таптакыр башка тараптан да көрө алдык окшойт, Анда кол чабуулар менен сахнага узаталы. Келиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен бул учурда экинчи жеңүүчүнү дагы аныктап өтөйүн. Сөзсүз түрдө Абысынки кинотасмасына ушул колумдагы 2 кишилик чакыруу билеттин ээси алгачкылардан болуп бизге байланышка чыккан Аида аттуу айым туп-туура эле Айзада Илбирс деген жоопду айткан. Браво, сарам. Келиңиздер ардактуу телекөрүүчүлөр, алдыңыздарга Нарынбек Сүйүнбековдун аткаруусундагы жакшы бир чыгармага күбө бололу. Sebep kılsam dağı ay жүрөктөгү сезимимди туя албадым карабасам да мендей жанды теңиң алып карабасам да жүрөгүмдү катуу сүйлөп жараласаң да махаббатым өчпөт жаным сага болгон сүйүүмдү бааласаң да карабасам да мендей жанды теңиң карабасаң да жүрөгүмдү катуу сүйлөп жараласаң да махаббатым өчпөт жаным сага болгон сүйүүмдү бааласаң да жалгыз сенден гана барын жашырбадым бир өзүмө сактап жүргөн махаббатым билсең гана өзгөлөргө ачылбасын карабасаң да мендей жанды теңиң алып карабасаң да жүрөгүмдү катуу сүйлөп жараласаң да махаббатым өчпөт жаным сага болгон сүйүүмдү бааласаң да карабасаң да мендей жанды теңиң алып карабасаң да жүрөгүмдү катуу сүйлөп жараласаң да махаббатым өчпөт жаным сага болгон сүйүүмдү бааласаң да Нарын Сүйүнбеков, чоң рахмат айталы сизге, өзгөчө чыгарма үчүн, өзгөчө күлкүлөр, өзгөчө маек үчүн чоң рахмат айтабыз. Жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө, жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо тилекке каршы биздин эфирибиз дагы өзүнүн аягына барып жаткандай. Бүгүн жума күнү сиздерге жакшы бир клиптин алкагында Нарынбек Сүйүнбековдун Ала тоо чыгармасына да клипин презентация кыла алдык. Айзада экөөбүз каткара ойноп дагы жетиштик. Жакшы бир эфир. Жеңишке да жеттик. Жеңишке да жеттик. Жеңилгенге да жетиштик. Жеңилгенге жетиштим. Жалпы билеттерди жеңип алган телекөрүүчүлөрүбүз бар. Барыңыздарды куттуктайбыз. Айтор сонун эле болду окшойт го. Ал эми кызматталган Расул жана Айзада жалпыңыздарга мыкты эс алуу күндөрүн каалайбыз. Ал эми музыка телеканалы дагы да болсо тынымсыз мыкты музыкасын тартуулай берет. Ал эми биз сиз менен биринчи күнү амандашканча бар болуңуздар.